Bunda biz telefonu жок, өзүбүздүн жашообузду элестете албай калдык. Бирок телефонду колдонгондо башка бирөөгө чалганда кандай звонок кетет? Телефон биринчи кантип башталгандагы кандай функциялары болгон? Барган сайын ушул күнгө жеткенге чейин кандай функциялар кошулду жана кантип өнүгүп келди деген суроолорду өзүбүзгө бир жолдон болсо дагы берип койгон болсок керек. Бүгүн кыскача кантип звонок кылабыз жана кантип сүйлөшөбүз, информациябыз бизден кантип кетет деген тема боюнча видео тартып жасадым. Чет телефонун алып өзүнүн досу Аннага звонить этейин деп атат. Бул менин четти Аннаны звонок кылды. Анна жооп берди. Эми Жек сүйлөп баштады. Жек биринчи сүйлөгөндө аба аркылуу биздин сөзүбүз телефондун микрофонуна кирет. Бул аналогдуу түрдө болот дагы. Белгилениши мындай өтө ылдый болуп белгиленет. Аналогдук сигнал микрофонго киргенден кийин микрофон сигналды цифровой сигналга же болбосо дижитал сигналга көтөрүп берет. Дижитал сигнал дегеним бир гана 0 жана 1ден турган сигналдарды дижитал сигнал деп айтабыз. Же болбосо цифровой сигнал. Бул тууралуу видео тартканмын, ошол видеону текшерип алсаңыздар болот. Ссылкасы алдыда болот. Аналогдук сигналды микрофон дижиталдык сигналга алмаштыргандан кийин аны телефонубуздун антеннасына жөнөтөт экен. Антенна жанагы жөнөткөн сигналды алат дагы модуляция кылат сигналды. Модуляция дегенибиз эмне? Биздин сигналыбыздын жыштыгы аябай аз болот. Себеби биз сүйлөгөндө биздин сүйлөгөн жыштыгыбыз аз болот дагы. Ал сигналдын жыштыгын көтөрүп жөнөтүш керек башка жака жөнөтүп атканда. Себеби жыштыгы аз сигналды алыска жөнөткөндө ар кандай шумдар болот дагы сигналыбыз өзгөрүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан модуляция процесси болот. Кыскача эле модуляция дегенибиз аз жыштыктагы сигналды көп жыштыктагы сигналга алмаштыруу дегенди түшүндүрөт. Модуляция кылгандан кийин аны электромагниттик толкундарга айландырат. Электромагниттик толкун дегенибиз ушундай түрдө белгиленет дагы, көргөнүңүздөй. Бул электрдик талаа жана магниттик талаа бири-бирин жасап, электромагниттик толкундарды түзөт. Электромагниттик толкундар электр талаасы жана магнит талаасынан турат. Эми биз бул антеннабыз базовый өзү турган эң жакын базовый станцияларды көрүп, табып, ошол эң жакын турган базовый станцияга жөнөтөт. Базовый станция бул электромагниттик түрдөгү сигналды алат дагы кабель аркылуу ошол Аннанын базовый станциясына информацияны жөнөтүш керек болгон үчүн бул кабелга электромагниттик толкунду жөнөтсө болбойт. Ошого кабель кандай формадагы сигнал жөнөтө турган электромагниттик толкундарды ошол сигналга алмаштырат. То есть кайсы кабель менен жөнөткөнүнө карап сигналдын которулган формасы ар түрдүү болот. Мисалы, лазердик импульска айландырат деп айттык бул жерде. Эми бул лазердик импульска айландыргандан кийин буну кабель аркылуу Аннанын базовый станциясына жөнөтөт. Аннанын базовый станциясы бул сигналды кабыл алат дагы, аны кайра электромагниттик толкундарга айландырып, биздин телефонго жөнөтөт. Телефондун air спикери ал электромагниттик толкундарды кабыл алат дагы, аны кайра демодуляция же болбосо обратная модуляция кылат. Демодуляция дегенибиз жанагы модуляциянын обратный процесси дагы жана жыштыгын көбөйтүп койбоду беле? Эми ошол көбөйтүп койгон жыштыгын кайра алып, сигналдын болгон жыштыгын кайра өзүндөй кылып алмаштырып берет дагы. Буну кайра аналогдук сигналга өткөрүп, аба аркылуу Аннанын кулагына угат. Ошол негизинен жалпы звондун процесси ушундай болот дагы. Ортосунда дагы башка оборудованиялар болушу мүмкүн. Мисалы, раутер, коммутатор, ошого окшогон дагы системалар болушу мүмкүн. Бирок жалпысына алып караганыбызда ошол процесс көп жүрөт. Ал эми Аннада кайра сүйлөгөнүндө Жекке угулуш үчүн ушул эле процесс кайра аркага кайтарылат. Step into my eyes, see all the world for me. Told another virgin.